Assalamu alaikum. Şirin Dünya kanalına hoş gelipsiz. Bugün sizler bilen birgelikte tvoroglu pechene dayatayız. Biz üçün 500-550 gram un, 150 gram slichniy may. Slichniy mayımızın maylılığı 70% жоғары болуш керек. Un менен майды бири-бирине жакшылап аралаштырып алгандан кийин артынан 300 gram şeker салып алабыз. Бирок шекерди табитиңизге жараша бир аз азайтсаңыз да болот. Шекер менен аралашмабызды аралаштырып алгандан кийин 250 ml кефир же сметана салабыз. Мен сметана иштеттим, бирок майлуулугу 3% жогору болуш керек. Bir çay kaşık разрыхлителди салып алабыз. Аралашмабызга сметананы салып, бири-бирине жакшылап аралаштырып алабыз. Сметананы 50 ml азайтсаңыз да болот. Анда бул печенье мында да жумшак болот. Камырыбызды колго жабышпай турган кылып камыр жөөрөйбүз. Үстүн пакет менен жаап, муздаткычка 1 саатка кое турабыз. Мына менде 1 саатка турду. Эми камырыбызды жая баштайбыз. Камырды 4 бурчтук формасында жаюуга аракет кылыңыздар. Чука жайып жибербеңиздер. Мына ушундай кылып жаюуга аракет кылыңыздар. Эми творогго 1 чоң кашык шекер салып, аралаштырып алабыз. Творогубузду камырыбызга салып, ортосунан бөлүп алабыз. Эми эки жагынан этет кылып, камырыбызды ороп алабыз. Оролгон камырыбызды бөлүкчөлөргө бөлүп чыгабыз. Мына ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп алган камырларыбызды листке коюп, жумуртканын сарысын сүйкөп, духовкада 150-180 градуста 45-50 мүнөттө бышырып алабыз. Мына бышып чыкты. Өзүңүз көрүп тургандай жумшак. Дамы да өтө сонун болуп чыкты. Сиз да даятып көрүңүз, өкүнбөйсүз. Видео жакты деген үмүттөмүн. Кийинки мындан да жакшы видеолорду көрүшкөнчө аман